Мавлюда айым, сиз ушу өлкөбүздөгү эң чек арадагы баткенлейлик жагын билген, ошол жакта чоңойгон кыз экенсиз. Ошол жактын табият шарттын бардыгын билген адам катары ошол жерде жашаган аялдардын жашоосун жеңилдетүүнүн жолдорун ойлоп көрдүңүз беле? Ооба, ойлоп көргөнмүн. Мен 2003-жылы ТАСИС долбоорунда иштегенмин, Еврокомиссиянын ТАСИС долбоорунда. Ошондо биз «Женщины в бизнесе», аялдар бизнесте деген тренингти өткөргөнбүз. 1 жыл ошол тренингти кийин жанагындай жеке ишкерлердин тренингтерине биз ошол тренингти эмне максатта өткөргөнбүз? Ошол чек ара аймактагы аялдар өздөрүн жумуш менен камсыз кылсын, өзүнүн социалдык, экономикалык багытта өздөрүнүн жашоосун жакшыртсын деген мазмунда. Ал эми чек ара жөнүндө суроо берген үчүн бул мен үчүн эң өтө оор маселе болгон үчүн мен бир нерсени айтайын деп келдим да ушул жерге. Эгер мага чек ара жөнүндө суроо болсо айтайын деп атам. Чек ара боюнча делимитация, демаркация комиссиясы бар. Мен мындай карасам, ушул Тажикстан менен 972 километр жер 16-жылы дагы, 12-жылы дагы 53% чечилиптир сүйлөшүүлөр аркылуу. Азыркы күндө дагы ошол бойдон турат экен, 54%ке көбөйүптүр. Ошол комиссия кандай иштеп атат? Бул эми мен билем сырдуу мындай жабык каралат. Бирок мен ойлоп атам, эгерде жогорку кеңешке барып калсак, ошол маселелерди мени кызыктырат да. Эмне үчүн жылган жок? Ушу күнгө чейин 1 метр да жылбай, ошол 12-жылкы жана биз программаны караганда эми справка обоснованиясында жазылган да, ошончо километр 53% сүйлөшүү соглашениеге барылды деп. Азыр деле ошондой бойдон калып атат да. Мен эми бул маселе боюнча абдан суроолорум көп. Эмне үчүн? Себеби бул суроо Баткен облусунун бардык жарандарынын берилип аткан суроо. Алар ушу чек ара маселесин кандай чечесиңер, качанга чыдайсыз деп, ал жерден уже миграция токтоосуз болуп калып атат. Мен түшүнүп атам, азыркы күндө абдан жакшы иштер болуп атат. Жанагы особый статус берилип, жана предпринимательдер инвестиция тартууга абдан жакшы шарттар түзүлүп атат. Ошолдун эле арасында ошол айымдар дагы. Мен өзүм жеңем азыр телевизорду көрүп атса керек. Ал кол өнөрчү, өзү мугалим, бирок сабактан сырткары кол өнөрчүлүк менен заниматься этет, иштейт. Анда өнүктүрүш керек, менде убактым болбой калды, ошону кененирээк айтып бергем.